Бұл 6 адамдың үліші. 6 адамдың үлішіне бір жоқ дегенде бір 400 мың доход албасақ бізге туры келбей қалады да. 6 адамды 400 мыңнан бағыш қиын. Пақта арзан бағаланып жатат. Мындан улам қороткон чыгымдарыбыз менен мээнетибиз өзүн актайбы же жокпу белгисиз болууда. Мындай пикирди билдирген Тыныбек Оморов Кара Суу районунда үлүш жерине ак алтын эгип 7,5 тонна пахтаны алып заводко өткөрүп берип койгон. Бирок акчасын ала элек. Анткени пахтанын баасы такталбай жатыптыр. Алдын ала маалыматтар боюнча 1 килограммы 70-80 сомдон бааланат деген кептер айтылган. Бул нарк өтө арзан экендигин айтып наразы. Biz gününe 1000 somdan 1300'den versen terip ederiz. Ailasızdan buna karga kalıp ketmesin deyip orguzduk yani. Aykaça orguzganımızga dağı gektirine 4000'den alıp. Ertege jaraydı onu 6000 deyip atat. Dıykanға eşteke kalmaya kalıp. Yemeden hükümetten bizge hiç kандай jеңилдик жоқ. Налогын төлөйбүз, башкасын төлөйбүз, суunu алган болсок суunu төлөйбүз. Hükümetten kişine yardım verip, bizge yardımı şu paxtabızla kımbat satıp verseler bolot, başka iş yardım surabay biz. Өткөн жылы 1 килограмм пахта 120 сомго чейин бааланган. Быйыл болсо андан 40-50 сомго арзан болуп жатат. Мындан улам Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Матазим Абдулдаев дыйкандардын абалы жакшы эместигин айтууда. Жаан чачы мына күздө көп болгондуктан ошо дыйкандарга кыйынчылык туулуп атат да пахтаны жыйнаш. Теримине adamları жалдаш, аларга ак төлөш кыйындап атат. Анан пахтанын баасы дагы азыркы күндө былтыркы караганда арзан деп айтылып атат. Иши кыса быйылкы жылы дыйкандарыбыздын маанайы былтыркыдай эмес да. Пахтанын баасы дагы аз болуп атат. Анан түшүндүүлүк дагы жылдагыдай эмес. Кара Суу районундагы дыйкандардын пахталарын сатып алган Cotton Textile Factory пахта тазалоочу заводу бул жылы дыйкандардан 5000 тоннадан ашуун пахта алган. Бирок ак алтындын баасы тактал элегине байланыштуу чыгымдарга кеткен каражатты гана беришкен. Аталган завод дүйнөлүк биржа бир наркты коюп бергенде гана ошол баада алып сатууга болот дейт. Асаны покупательler келбеди. Мана бу тамамы прессан турат. Наркы намалым болот. 70 сом тегерегеде Tur kelip atat da eğer sataturan bolsa. Yani bu dehqan hem aqtab etdi. Ötken bir rasxotu da köp boldu. Jazı bütün sel alıp ketdi paxtalarni, qara ekdik. Paka hali narx boyu chechildik. Zagatovka boldi da 5100 tonna da açtı zagatovkabız. 70 somdun tegerегинде болаттыр да ошондо. Yani hazır spros şu boyunca bolip atat. Şunga ham hali klient жоқ da, pakipatil kelip algan жоқ. Alla turgan pakipatil o'zi kelbedi. Бул жылы Ош облусу боюнча 9403 гектар айдоо жерине пахта эгилип, 32000 тоннанын тегерегинде ак алтын жыйналган. Ал эми баасы боюнча жергиликтүү бийлик эч кандай чара көрө албасын билдирет. Бул пахтанын баасы дүйнөлүк рыноктон көз каранды, андыктан биз анын баасына түз таасир эте албайбыз. Ошого биз тараптан дагы буюрса, кийинки жылдарга дагы ушул пахтанын айдоо аянттарын көбөйтүү боюнча пландарыбыз бар. Ең негизгиси ушул келечекте өзүңүздөр билгендей бизде негизинен пахтанын буласы бул сыртка экспортко чыгарылат. Бирок ошону келечекте биз өзүбүз иштетип пахтанын буласын ушу кайра иштетүүчү ишканаларды ачып өзүбүз толук иштетсек, бул дагы ошол пахтанын баасын бир турукташтырганга өзүнүн оң таасирин берет деп ойлойм. Буга чейин дүйнөлүк биржа ак алтындын 1 тоннасын $2400 баалады деген маалыматтар чыккан. Бирок бул сумма так эмес. Анын баасы азыркыга чейин тактала элек. Дыйкандардын эмгеги кандай бааланат? Эмгеги акталабы? Ушул суроо орчундуу бойдон калууда. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу.